Жалил Токторбаев атындагы Куршап ооруканасына 4 кычкылтек концентратору жана медициналык коргонуу каражаттары тапшырылды. Куршап ооруканасынын дарыгерлери буга чейин 11 кычкылтек концентраторун иштетип жатышкан. Эми ага дагы 4 кычкылтек аппараты кошулду. Бүт райондордо, айыл кыштактарда ар бир өзүнүн ушундай жарандык активисттери эми жардам берип, колдон келишинче элге жардам берип атат. Анан биз дагы ушул райондун как жарандык активисттери катары ушул келип Куршапка деп чечкенибиздин себеби ошондон болду. Анын үстүнөн бул жерде Куршап эң чоң айыл, эми өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандагы калк жыш жашайт. Тегерегинде 5 айыл өкмөт бар экен, бүт бардык ушул Куршап жергесине келип медициналык тейлөөдөн өтүшөт экен. Мына ошого байланыштуу бул жерге бул аппараттар керектүү экенин биз билип, ошол максатты алып келдик. Куршап ооруканасы учурда 45 койка менен камсыздалып, вируска чалдыккан 27 бейтап дарыланып жатат. Буга чейин 36 жаран вирустан айыгып үйлөрүнө чыгарылган. 3 бейтап вирус менен күрөшүп каза тапты. Дарыгерлердин саламаттыгы бейтаптардын өмүрүн сактоого чоң өбөлгө түзөт. Мындан улам Жогорку Кеңештин депутаты Сагындык Келдибаев сапаттуу коргонуучу костюмдарды жана бет каптарды Туркиядан атайын буйртма менен алдырып, бүгүн Куршап ооруканасына берилди. Эми бул негизи бул аппараттар Турция мамлекетинен келди. Бул бардыгы ошо биз аракет кылдык, ушу сапаттуу болсун, ушу жарандарга жардам бергенде деп, сапаттууларынан атайын алып келгенге аракет кылдык. Анан эми баягы суммасын тигисин айтпайт дейт, эми мындай примерно айтып кое берейин. 500 миңдин тегерегиндеги аппараттар, ушундай каражаттар келди да. 3 отделение ачтык. 12, 13, 25, буякта 20. Ошондо 45 койка. Азыркы бүгүнкү күнү 27 адам жатып атат. Башталгандан бери 36 адамды чыгардык. Жок, дарыладык. 3 адам кайтыш болуп кетти. 3 тең аябай оор акыбалда келди эле. 3 тең сахарный диабети бар экен. Биз жардамды катуу бердик, бирок сактай албадык. Куршап ооруканасында учурда бир жасалма дем алдыруучу аппарат бар, 2 тез жардам унаасы эскиргендигин, ошондой эле рентген аппаратын жаңылоо талабы бар экендигин Тургунбай Кадыров билдирди. Пандемия башталгандан бери ооруканада вирусту жуктурган жарандарды дарылап жатып, 2 медицина кызматкери коронавируска кабылды. Коронавирус башталганда марттан баштап мобильный бригаданын изолятордо иштеп жүрүп, бир кантип жугузганын белгисиз болуп атат, бирок ошо ишке байланыштуу жугузду да. Ал үй карантинде акыбалы мындай жеңил эле. Анан дагы бир медайымыз жугуп калды. ПЦР палачтын бизде экөө. Ал дагы неврология бөлүмүндө иштейт эле. Ал дагы кайерден контакт болгон, эмне болгону ал белгисиз. Ал дагы медайым үйүндө карантинде жатат. Анда акыбалы жакшы эле. Анан калгандары тынч эле, Кудай сактасын. Депутат Сагындык Келдибаев бул аппараттарды пандемия башталганда алып келүүнү демилге кылган. Бирок буйртма Туркиядан кечигип алынып келинген. Көп жолку пайдалануучу костюмдар, 250 дана респиратор, бет каптар жана коргонуучу каражаттар оорунун очогунда иштеп жаткан дарыгерлерге колдонууга берилет. Гүлнур Арапбай кызы, Эламан Акбаев, жаңылыктар.